Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Мен эми картайып калбадым, мен дагы эмнени окумак элем. Баталык атам болгум келген да. Сүйүп бир нерсени аткарсаң ийгиликке тезирээк жетесиз. Кыжалат болбосо да. Ушу туурабы, туура эмеспи? Жүрөк менен тандашыбыз керекпи, же акыл менен тандашыбыз керекпи? Эмнеге экөө тең болбойт? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Назарыңыздарда кайрадан Умтул подкаст. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Биз сиздер менен бүгүн андрогогика, чоңдорду окутуу концепциясы тууралуу азын-аулак кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто көптөгөн эл аралык уюмдарда консультант, тренер, насаатчы болуп жүргөн эжекебиз, андан тышкары коомдук уюмду жетектеген Дүйшенова Жылдыз Балтабаевна. Жылдыз айым, кош келипсиз. Саламатсызбы, Сапар мырза, чакырганыңыздарга рахмат. Жылдыз айым, убактыңызды бөлүп, бүгүн абдан чоң баалуу нерсе бул убакыт, чындап эле убактыңызды бөлүп, алыстан күндүн ысыгында дагы келип ушул маек куруп берип атканыңызга алдын ала рахмат айтабыз. Биз жана мен сизге айтып кеткендей эле ушу андрогогика тууралуу, чоңдорду окутуу эмне максатта биз жасап жатабыз бул подкастты мен кыскача сизге айтып өтөйүн, андан ары биз кеп тууласак. Негизи эле бул подкасттын максаты азыркы кезде багы кыргыздардын менталитетине терс болуп калган бир адаттарды жоюу максатында. Мен эми картайып калбадым, мен дагы эмнени окумак элем. Мен эми болду да андан ары какы бармак элем. Мен кесибим бул болчу, азыр мен кесибиме ылайыктуу бир жумуш таппай атам деген сыяктуу кол жууп калган же көңүлүн түшүрүп калган кандайдыр бир адамдарга жок, кеч эмес. Сиз азыр дагы окуп алсаңыз болот, дагы мондай багыттар бар дегендей бир үнүбүздү жеткиргибиз келип атат. Ошондуктан биз ушул подкасттарды сериясын сунуштап атабыз да. Абдан сонун демилге. Алгач биз сиздин ушул кичине кезиңиздеги кыялдарыңыздан баштасак. Сизде кандай кыялдарыңыз болгон, чоңойгондо ким болом деп элестеттиңиз эле, жана ошол кыялдарыңыздын тегерегинде бир аз сөз кылсаңыз. Рахмат. Мен өзү мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлүп өскөм. Менин атам жогорку математиканы окуткан агай болчу. Менимче миңдеген улан кыздарга жаш уусуна таасир эткен инсан. Анан атам дайыма мени караганда эле мага ырдап берчү да. Жанагы Жылдыз деген кызына Абдулас Малдыбаев чыгарган ырды дайыма мага арнап ырдап берчү. Ал ырдын эң аягындагы сөздөр мындай да: эл кызы болуп өсөгөр, ал дейлеба сүйсүн кыргызым деп атам үшүнчү да. Андан кийин мүмкүн ошол сөз таасир эткен окшойт мага. Мен ушул элиме колумдан келишинче кандай бир салым кошсом, бирок кайсы багытта экенин тактаган эмесмин. Мен үчүн өтө маанилүү болгон себебин, анан кесепетин билүү жана ушул кесепеттерин карап туруп себебин жоюу же себебин аныктап туруп кесепеттерди болтуруу же болтурбай коюу. Мен айткандан өзүңүз билип турсаңыз керек, ушу философияга таандык нерсе да, бирок мен аны ушу медицина тармагындагы менин кесибим ушу медицинага тиешелүү болот окшойт деп ойлочумун да. Болгондо да мен айтканда элдин баары чалкасынан кетет, ушундайды да эңсейби бала депчи. Патологоанатом атам болгум келген да. Болуп калган нерсени изилдеп, ушу эмне ушуга алып келди, эмне себеп болду деп изилдеп чыгып, себебин аныктоо. Көрсө, тиги өлүктөрдү союп, ошону изилдебей эле ой жүгүртүү менен себеп менен кесепеттин байланышын аныктап койсо болот экен. Мен мектепти бүткөндөн кийин ушу философия факультети ачылган, ушул университетте, анан ушул окуу жайды бүткөм. Азыр сиздин сөзүңүздөн байкасак, атаңыздын баягы айткан сөздөрү, сизге кылган мамилелери абдан чоң таасир берген экен. Эми кыргыздарда дагы бизде ушундай бир баалуулуктар бар. Кесипти тандоодо, же болбосо келечекке багыттоодо кандайдыр бир үй бүлөлүк баалуулуктар бар да. Анан экинчи тарабынан азыркы замандын, глобалдашып келе жаткан заманыбыздын талаптары, өзү биз каалабасак да мынтип сүңгүп арабызга кирип бучактап алган бир багыттар келе атат да. Эми ошол биздин үй бүлөбүздүн баалуулуктары менен ошол глобализациянын талаптарына жооп берген, мындай айкалышкан кандайдыр бир
баалуулуктарды иштеп чыксакпы же кандай кылганда биз ушу үй бүлөлүк баалуулуктарды да сактап калабыз жана ошол коомдун же болбосо замандын талабына жооп бере алабыз. Үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө бир аз сөз кылсаңыз. Кесипти тандоодо. Менимче кесипти тандоо болобу, башка багыт болобу, эң негизгиси адамдын ички дүйнөсү мындай тынч, бакубат деп өзү менен өзү тынчтыкта болсо дейм да. Эң негизгиси. Кыжалат болбосо да, ушу туурабы, туура эмеспи, туура жазадымбы, туура тандадымбы, ошол эртең мага кантип кайтып келет деген мындай бир күмөн саноо, кыжалат бир болбосо, ошол нерсе эң негизги көрсөткүч деп ойлойм да. Качан мындай нерсе болушу мүмкүн? Качан сен этикаң өтө жогорку деңгээлде болсо. Сени бирөө ошону ача калып, билине калып, ачыкка чыгып калып, ай мынткен турбайсыңбы деп, же кап билинип калбасын деп мындай жашыра тургандай эч нерсең жок болсо, же кесипти тандоо деп атпайбызбы? Мен кайсы бир нерсе менен алектенсем, ошол мага бир ушундай бир рахат алып келсе, анткени эмнеге рахат алып келиши мүмкүн? Мен ошону жазып атканда мен ойдогудай жазайм, колумдан келет, майын чыгарып жазайм дейт го кыргыздар бир. Экинчиси мага гана пайдасын алып келбейт, үй бүлөмө, элиме, жериме, адамзатка, ааламга эч бир терс таасири жок. Ошону жазып атканда мен мына инсан катары, адам катары жазып атам деген. Менимче эң негизги, эң чоң баалуулук бул этика. Адамдын ички мыйзамы адамзаттын мыйзамына терс келбеген нерсе болду. Ошол эң чоң мындай ченегич десем болот да. Ошо менен ченеп көрсөк эле кандай кенедей нерсе болобу, чоң нерсе болобу чыга келет да, бул терс нерсеби же оң нерсеби деп ойлойм. Эң сонун жакшы пикир жараттыңыз. Демек, сүйүп бир нерсени аткарсаң ийгиликке тезирээк жетесиң. Азыр айтышып атпайбы, ийгиликтин формуласы мындай, аны сүймөйүнчө каалайсыңбы, канча убакыт кетирбей, канча энергия кетирбей, эгер аны каалап жазып алсаң, сен ийгиликке жетишиң өтө кыйын дейт. Ооба. Жана икигай деп коет эмеспи? Сенин ички максатыңа дал келет, сенин шыгыңа дал келет, сенин мүнөзүңө дал келет да. Үч нерсеге дал келсе, ошол үч нерсе биригип турган чекиттен издесең кесипте 100% сеники болот дейт го. Таптың да. Икигай, Жакшы. дейт да. Мен кийинки бере турган суроом ушундай болуп атат да. Баягы кесипти тандоодо биз жүрөк менен тандашыбыз керекпи же акыл менен тандашыбыз керекпи? Эмнеге биз тандаш керекпиз, акыл же жүрөк деп? Эмнеге экөө тең болбойт? Суроо ушундай да. Карасаңыз, кээ бирлер мындай болуп атат да. Мисалы, мен ушуну сезип турам дейт да. Сезип турам, ушул мага жагып атат. Давай ушуну эле тандачы дейт. Бир тандоо турат да, мисалы. Мен ушул жагып атат, мен ушуну тандайынчы дейт. Экинчилер болсо аны окуп, анализдеп, жыйынтыгы мындай болсо эмне болот, тигиндей болсо эмне болот деп атып, анан кийин акылга алчап атып туруп тандашат да. Мен ушундай багытта суроо бергим келип атат. Түшүндүм, мен сурооңузду түшүндүм деп ойлойм. Же оң кол же сол кол деп атасыз да суроодочу. Суроонун ичинде эле чектөө бар да. Эки кол менен эле. Эки кол менен. Акылга да салып, жүрөк менен да. Маалыматты топтоп, ошондо акылга салсаң, эгерде сенде кенен керектүү, так, туура маалымат бар болсо, анда мүмкүн акылың менен баалап, баамдап, чектеп, анализдеп көргөн нерсең дал чыгат. Бирок сенин жүрөгүң демейинче, жанагы кыргыздын сөзү бар го, мойнунан жетелеген иттей болуп жазайсың ошону. Ооба. Бул өтө пайдалуу, өтө көп киреше алып келет, атакдан калып барат. Азыркы заманга ылайык деп туруп ошону иштесең, бирок жүрөгүң ооба, деп мындай сени менен болбосо, дайыма эртең менен турганда каяктагы бакыт, каяктагы майын чыгарып иштей албайсың ал жерден. Ошон үчүн менимче адам мындай өткөн мезгилге да көз жүгүртсө болот. Мен туулгандан баштап ушул жашка чейин келгенде кайсы нерсени жазып атканда, кайсы жумушумду бүтүргөндө мен эң көп рахат алдым элем. Кайсы нерсе мага өтө оңой. Кээ бир учурда болот го, түшүнө албайсың. Мен үчүн ушунчалык оңой, сизге айтып берсем, ой бул татаал да дейсиз да. Мен үчүн мисалы кайсы бир нерсе өтө оңой да. Бул менин талантым бар буда, шыгым бар.
ошол нерселерди баамдап карап көрүү. Азыркы заманга ылайык өзү негизи мен көздөгөн максат кайсы кесипти аркаласам ошол максатка жете алам. Эмнеге менин шыгым жарайт? Бир нече нерселерди салыштырып туруп анан кийин тандоо. Жалаң гана акыл менен же жалаң гана жүрөк менен деп жооп бере албайм мен. Чоң рахмат. Эң жакшы пикир жараттыңыз. Мынакей азыр июнь айы абитуриенттер агылып келип атат биздин шаарыбызга. Башка жактарга да ушундай аракеттерин кылышып атат. Биз чоңдор менен иш алып барып атканда, алар багытын өзгөртүп, кесибин өзгөртүп, башка нерсе курстарды окуп атканда биз сурайбыз да, сиздин моундай дипломуңуз бар экен, илимиңиз мындай экен. Эмне себептен сиз азыр кесибиңизди алмаштырып атасыз? Дегенде сиз айткандай, мен ушул башында эл тапшырып атсак ошо тапшырып алыптырмын, андан кийин мен ушу жарытып бир деле иштеген жокмун, жакшы деле эмес, эптеп иштеп жүрчүмүн дешет. Анан кийин карасаң өзү сүйгөн кесипке барып окуп алып, 2-3 ай окуп алып эле ошону аркалап андан ары өркүндөп өсүп кетип атат да. Эми вот абитуриенттерде мындай жалпы көз карашы менен алып караганда кайсыл жерден көбүрөөк ката кетиришет ушу абитуриенттер кесипти тандоодо? Керкилер 4 жылда 5 жылда жөн эле сиз айткандай мойнунан байлаган иттей болуп университетке барып келип жүрүшөт, аягында жыйынтыгы башка болуп калып атат да. Менимче өз негизи максат коюуда эң чоң биринчи ката кетет. Өзү менин максатым эмне, жашоодогу максатым. Мен көбүнчө мындай суроого жооп издейт, ким болгуң келет депчи. Мен бул суроону тартуулабайт элем. Эмне жасагың келет? Эмне жараткың келет сен? Туура суроо. Эмне өзгөрткүң келет? Ошондо карап көрөт да, чынында эле мен эмне жумушумдун, менин жашоомдун продукт, жыйынтыгы эмне болуш керек? Ошону караганда кесиптер өзү эле чыга баштайт. Кайсы кесип аркылуу мен ошого жете алам? Бир. Экинчиси, кесипти тандоодо бир эле жана жогоруда талкууладыкпы, жүрөкпү же акыл эсби деп. Атамдын айтканы менен, апамдын айтканы менен деп туруп тандайт. 100% ата энесине ишенет. Ата эненин тилин угуу бул өтө сонун нерсе. Өтө сонун нерсе. Бирок бул сенин тагдырың. Мүмкүн бул жоопкерчилиги жок адамга өтө оңой жол да. Эртең сиз айтпадыңыз беле деп тиги тарапка шылтоолойт да. Сиз үчүн депчи. Сенин 2 колуң бош болчу. Азыркы заманда маалымат деген ушундай кенен. Ач, оку, салыштыр. Элестетип көр өзүңдүн жашооңду 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин. Элестетип көр. Каерде көрүп атасың өзүң? Кандай элестетесиң? Бир жерде отурасыңбы? Же күнүгө жай алмаштырасыңбы? Бир эле адам менен иштейсиңби? Же текст менен иштейсиңби? Же техника мененби? Же сүйлөп иштейсиңби? Же эмне кылып атасың? Бул бир күндүк нерсе эмес да, 5 күндүк эмес. Бир нече жылга созула турган нерсе. Элестетип көр. Мүмкүн. Да, ошол туу чокусуна жетесиң мүмкүн, ошол кесиптин, элестетип көр. Сен ошого даярсыңбы? Анан кийин анын дагы түйшүктөрү бар. Ар бир кесиптин, ошону элестетип көр. Ошого даярсыңбы? Талкуу болсун, жолугуулар болсун, изденүү болсун. Менимче булар тандадым да, андан башка каяка өтмөгүл. Билим деңгээли төмөн болсо, тандоо кыскарат. Такыр эле энсиз болуп калат. Же бул болуп калат. Балым ушуга жетет, бул жерде бюджет бар экен, болду депчи. Же көп учурда мен келип эле айылыма калам да, же шаарыма калам да, анткени мүмкүнчүлүктөр жок, анан тандаганда мындан башка жок да, эртең жумуш таба албайм да, өзүнө ишенбестиктин деңгээли чыга келип атпайбы? Өзү чектейт, анткени билип турат. Мен кайсы жыргаткан немени бүтүрмөк элем депчи. Умтулуу, ушундай сонун аталышы экен подкасттын. Умтулуу болуш керек. Аракет кылып көрөйүн. Макул жаңылайын, макул издөө учурунда жанагы турмуш курууда деле ошодо, бир көрүп эле сүйүп калып эле тийип калган бактылуу болуп кетсем мен омин дейм, бирок байкаш керек да, ошол адам менен күнүгө баарлашып, күнүгө жүз көрүшүп, ошо менен балалуу болгонго даярмынбы эмеспи депчи. Кесип деле ошондой нерсе деп ойлойм да. Мен анчалык маанилүү эмес, бирок ошондой эле. Анан ушул жерде сиз айтып кеттиңиз, ата энелерди угуу аябай жакшы.
Эми ата энелерди чындап эле баягы компетенттүүбү эмеспи ошол жакта да кеп болуп атат да. Компетенттүү эмес ата энелер балдарын туура эмес багытка сүйрөп барып, мени уксаң жаман болбойсуң деп барып туруп тапшыртып коюп атат. Же болбосо ишеним көрсөтпөй коюшуп атат, ишеним жарата албай атышат. Ушул ата энелердин компетенциясын жакшыртуу, өркүндөтүү боюнча сиздер дагы көп иш алып барып жүрөсүздөр коомдук уюмда. Ошол тууралуу бир аз ой бөлүшсөңүз да, ата энелердин деңгээли кандай азыр? Мен аны баалай тургандай ким элем? Ата энелердин Ой, деңгээлин. Ата эне дайыма баласына эң жакшысын, эң мыктысын каалайт. Бир да ата эне ушу балам начар болсо экен, тиги жакыр болуп калса экен, кадыр барктуу болбой калса экен, ден соолугу болбой калса экен дебейт. Бирок күнүгө жасаган мамилеси, жасаган нерсеси же жасабаган нерсеси тилегинен мындай, тилегине жакындатпай, тилегинен алыстатат да. Бул менин баамдоом. Күнүмдүк турмушта, күнүмдүк жашоодо тилекке каршы. Анткени көп учурда биз агым менен кете беребиз, мындай бир токтоп туруп, мен туура кылып атамбы, эмеспи деп өзүбүзгө өзүбүз суроо берип рефлексия кылбайбыз да. Ошондой адатыбыз бар да эми. Менин баамдоомдо. Капа болбосун эми угуучулар, көрүүчүлөр. Анан ата эне балага багыт берип атканда, менимче бул эки тараптуу процесс, баарлашуу. Ошол жерден эгерде мектеп ошол көндүмдү балага берсе, же үй бүлөдөн бул көндүм пайда болсо, бала суроо берет да. Ата, мен анан мындай кандай болот депчи. Суроо берүү инструмент бул ушундай бир сонун ыкма, тиги тарап ойлонуп баштайт. Чынында эле ананчы депчи. Катып калган эмес, ата эне деле мындай монолит эмес, ой жүгүртөт, баарлашуу болот. Бул бир күндө же бир саатта чечиле турган маселе эмес да. Бала мектепти бүтөөрүн баарыбыз билебиз да. Бул капысынан келип калган нерсе эмес да. Келет, реттүү эле келет. 15-ке чыкты, 16-га чыкты кесепте. Ошо эртерээк баштап баарлашуу, изденүү, талкуулоо болушу керек деп ойлойм да. Бирок тилекке каршы көп үй бүлөлөр аны жасабайт. Болор болот да деп туруп, буйруганы маңдайга жазганын, деринде болсо болот да дейт да. Жана алма быш, озума түш, бышат түшөт, бирок сен эгерде арчанын астында жатсаң, алманын озуңа түшкөнү өтө чоң мындай кепилдик бере албайм да. Түшпөй да калышы мүмкүн да. Эми ошол ата эне деле булар чоңдор, мугалимдер деле булар чоңдор, башка уюмда иштеп аткан эл деле булар чоңдор. Улам бир ар кандай тренинг, семинар, вебинарлар деп атабыз. Азыр көп түрлүү окутуулар болуп атат, ар түрдүү гибриддик формадагылар болуп атат. Чоңдорду окутуудагы кандай бир тоскоолдуктарды сиздер сезип атасыздар, көрүп атасыздар? Жаман адам макалчы деп коет эмеспи? Макалдар эле келет да уюмачы, Сапар мырза. Жана көнгөн адат калабы деген сөз бар го кыргызда. Ошондой болот да. Адам окуйт. Окуп аткан учурда мүмкүн кандай бир инсайттар келет. Мындай турбайбы дейт да. Бирок окуп бүткөндөн кийин көнгөн адатына калып, көнгөн ыгына эле нугуна түшүп кете берет да. Анткени билимдин жыйынтыгы, үзүрү шарт эле боло калбайт да. Отсроченный результат деп коет. Кыргызчасы кандай туура болот билбейм. Жасаган ишиң менен же күнүмдүк кандай бир адатың менен жыйынтыгын бир аз кечирээк көрөсүң да. Бир аз убакыттан кийин. Ошон үчүн шак көрүнө калбайт да. Мисалы, тамак бышырууну үйрөнсөм мен, бүгүнкү бышырган тамагым кечээкүгө караганда дамдуураак, коозураак шак көрүнөт. Эгерде мен бүгүн ошонун кичинекей бөлүгүн колдонуп көрдүм, бирок тамагым өзгөрө элек, мындай оңой жолго салып эле баягыдай эле тамак бышырып коем да. Көрдүңүзбү? А сен бүгүн башкачараак кош, бүгүн майдараак туура, эртең көбүрөөк кууру, тузун азыраак кыл. Анан бара-бара мен тамак бышыруум оңолот эле дейм да. Көрдүңүзбү, мындай жыйынтыгын шак көрбөгөн үчүн адатка айлантпайт да, колдонбойт да. Биздин өлкөдө окутуу, билбейм кайсы өлкөдө кандай, бирок биздин өлкөдө укмуш эле окутуулар болуп атат. Канча жылдан бери үзгүлтүксүз долбоордун үстүнөн долбоор. Ким гана окуткан жок бизде. Кандай гана окутуулар болгон жок. Азыркы учурда адамдар сиз айткандай түрлүү формада акчасын төлөп деле окуп атат, бирок ошону колдондубу эмеспи? Өтө чоң суроо. Трансформация кылып жашоосуна киргизе алдыбы, киргизе алган жокпу? Ошол маселе. Ошо жоопкерчилик, өзүнүн алдындагы жоопкерчилик.
ушу окудум эле колдонуп коеюнчу дебейт да. Менимче эң алсыз жери ушул. Сурооңузду эгерде туура түшүнгөн болсом. Алсыз жери ушул, анан кийин окуп атканда толук кандуу түшүнбөйт адам тилекке каршы. Толук кандуу түшүнсө, анда түшүнгөн нерсеңи оңой жасайсың да. Деп кичине чечим чыгарат да. Ооба, чечим чыгарат, ишеним пайда болот. Эгерде жасай албай жатсаң, анда түшүнгөн жоксуң. Бирок ошол эрк жетпейт да. Мен окуп атып ушуну түшүнбөптүрмүн деген өзүнө ошондой баа берүү, туура рефлексия берүүгө эрк жетпейт көбүнчөбүздүкү. Билеп эле турам дейбиз да. Билсең жазайт элең да. Эгерде ката болсо, анда жасай албайсың. Жасай албасаң, анда түшүнбөйсүң дегендин белгиси. Айтып коет эмеспи, баягы билем дегендер андан ары үйрөнө албайт, баягы толуп турган стаканга да эч нерсе куя албайсың дегенде, менин стаканым толтура кереги жок деген сыяктуу нерсе болуп атат да. Чоңдорду окутуу же болбосо кошумча билим берүү системасы башка мамлекеттерде аябай эле мындай өнүккөн деңгээлде көрүп атабыз. Биздин өнөктөштөрдөн угуп атабыз, ошо кошумча билим берүү системасы деп алар атайып бир системаны куруп коюшкан да. Биздин өлкөбүздө бул кошумча билим берүү системасы жаңы курулуп аткан этабында, акыркы билим берүүнүн мыйзамында кабыл алынды. Кошумча билим берүү системасы деген сөз, кошумча билим берүү деген сөз өзү жаңы термин катары жаңы кирди да. Абдан кубандырат бул нерсе. Кубандыра турган абдан жакшы нерсе. Бул тууралуу биздин көптөгөн кесиптештер аябай аракет кылышты. Сиздер дагы ошол жакта катышып жүрдүңүздөр. Эми мындай болуп атат да, азыр ар бир окутуу мекемелер, ошо кошумча билим берүүгө процессине аралашып жүргөн баардык мекеме, уюмдар, тренерлер, мугалимдер баардыгы дейли, ар ким өзүнчө бир максаттарды коюп алып, өзү менен өзү иштешип атат. Эми биз ошо чоңдорду окутуу системасын кантип курсак болот? Кантип биргелешебиз? Кандай бир механизмдерди иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойсуз? Менимче, жогоруда айткан, сиз айткандай, кайсы өлкөдө бул ыкка салынган, жолго салынган, мисалы Германияны алсак болот. Сонунда бул мамлекеттин саясаты. Буга шарттын баары түзүлгөн, мүмкүнчүлүктөрдүн баары түзүлгөн. Жанагы өмүр бою окуу деп коет го, обучение на протяжении всей жизни. Алардын тажрыйбасына көз жүгүртүп, өзүбүздүн өлкөбүздүн тажрыйбабыз андан кем эмес. Салыштырып туруп, азыркы учурда биз кайсы чекитке жеттик? Стратегия түрдө көздөгөн нерсебизге жетиш үчүн кандай кадамдар? 5-6 адамдын, серепчилердин башын кошуп туруп, талкуулап туруп, мен билгенден сиздердин уюмуңуздар ошону жасап келет. Изденип туруп, кадам шилтей бериш керек. Бирок ойлонуп туруп, жазып койгон моюнча гана жыла берсек, биз терс жакка кетип калышыбыз да мүмкүн. Хайди деп коебуз циклды, гипотеза, биз гипотеза коебуз. Кыргызстанга ушундай кылсак, же чоңдорду ушинтип окутсак, ушундай туура болчудай деп туруп. Анан кийин иш аракет кылып көрүш керекпиз. Чоң масштабта эмес, чакан масштабта. Ошонун жыйынтыгын көрүп туруп, кайсы бир мекеменин деңгээлинде, долбоордун деңгээлинде, кайсы бир окутуу борбордун деңгээлинде, бул отклик бар, дата чогултабыз, данные. Ошону анализдейбиз да, анан кийин же текшерип көрөбүз. Инсайт алабыз, же алмаштырабыз гипотезабызды, мындай турбайбы деп, же туура экен деп туруп, ошону күчтүүрөөк тастактайбыз. То есть ошондой модельде жүрүш керекпиз да. Анан кийин биз отуруп алып, чоң 5 жылдык бир программаны жазып алып, анан кийин ошол программаны ишке ашырып, аны ашырып бүткөндөн кийин кап туура эмес турбайбы демей, жок да, азыркы заман өтө ылдам жылып аткан мезгилде. Өтө ылдам. Өзгөрүүлөр бат. Кече мындай талап болчу, бүгүн мындай талап. Бирок кандай болбосун, буну алдыга жылдырыш керек. Мен 100% кошулам. Мыйзам буга мүмкүнчүлүк берет. Талап бар, мүмкүнчүлүк бар. Ишке ашып бериш керек. Ашыра бериш керек биз деп, бирөө эмес, биз да. Сөзсүз түрдө биз дагы сизди ошол биздин күзгө жакын айларда буюрса конференция уюштуруп, ошол жерде атайын бир мээ чабуулдарын жасап, атайын бир воркшопторду жасайлы деген бир максаттарды коюп атабыз. Ушу Кыргызстанда чоңдорду окутуу концепциясын жайылтуу, же болбосо бир механизмдерди иштеп чыгып, хотя бы системага жеткире албасак дагы бир кандайдыр бир механизмдерди иштеп чыгып, сиз айткандай кээ бир нерселерди текшерип, мына бул иштеди, бул иштеген жок, мындай кылышыбыз керек экен деген бир багыт алып, башкаларды дагы чакыра тургандай бир
иш аракет жасасакпы деп атабыз. Буюрса сизди да ошол жерден көргүбүз келет. Буюрса көрүшөбүз. Мен даярданганга да өткөргөнгө да буюрса катышам. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, Сапар мырза оюма келип кетти, мүмкүнчүлүк берсеңиз. Тиги тараптын мүнөздөмөлөрүнө карап туруп иш жасаш керекпиз да. Чоңдор дегенде бул өтө жалпы сөз да. Бул чоңдор ким өзү, кандай, эмнени көздөйт, булар каякта, эмне керек? Чоңдордун ичинде да жанагы бөлүп топторго. Анан ушул топко кандай окутуу жеткириш керек? Кандай форматта, эмнени, качан, кантип? Бул чоңдорго кандай? Эгерде биз чоңдордун баарын жалпы гана бир мүнөздөмөгө ээ деп кабыл алсак, анда о мейинде ишибиз бүттү деген сөз да. Жана портрет получателя. Ошого жараша биз ишибизди, программаларды, механизмдин ичиндеги инструменттерди, ыкмаларды дал келтириш керекпиз да. Биз бул жерден бере беребиз, жанагы мен дайыма бул мисалды келтирем. Үй бүлөдө 5 адам, бир карыган апаңыз бар мисалы, жаш бала бар, орукчал адам бар, күчтүү мырза бар. Ошол эле тамакты бирок бияка биртке эзип, бул жака блендер менен неметип майдалап, бул жака көбүрөөк кайнатып, тиги жака мүмкүн эттүүрөөк кылып, ошол эле тамакты бирок мүнөзүнө жараша бир аз өзгөртүп туруп беребиз да, чынбы? Бул бир аз орукчал эле, майлуураак ичпейт эле депчи. Анан бир эле тамакты ичсең ич, ичпесең ичпей деген болбойт да, билимди эле ошондой да. Тиги тараптын мүнөздөмөсүн так билиш керекпиз. Ошого жараша сиңип кете тургандай, жагымдуу боло тургандай, жеткиликтүү боло тургандай кылып сунушташ керекпиз да. Азыркы тенденциялар тууралуу да кичине сүйлөшкүбүз келип атат. Сиздердин коомдо кандай иштер болуп атат, кандай тенденциялар болуп атат, ошо чоңдорду окутуу максатында эмнеге жакынкы 1-2 жылда же 3 жылда дейли эмнеге биз акцент жасап, басым жасап, окутууларды жасашыбыз керек, ушул багытта да сөз кылсаңыз. Бул сурооңузга мен толук кандуу жооп бере албайм деп чочулап турам, анткени менде толук маалымат жок. Менде пикир бар, бирок маалыматым жок деп ойлойм да. Пикиримди бөлүшөйүн, байкап көрөсүздөр канчалык деңгээлде кызыктуу, пайдалуу. Окутуу заманга ылайык, мына бүгүнкү менин көйгөйүмдү чечип бере тургандай жооп болуш керек да. Тенденция ушундай. Академиялык билим өтө маанилүү, өтө керек, теория өтө керек. Бирок мен мына азыр алып, азыр колдоно калып, азыр жашоомду жакшыртып өзгөрткөнгө багытталгандай болуш керек. Бир. Колдонгонго өтө түшүнүктүү, өтө оңой, мындай жагымдуу ушул маалыматты алуу, сиңирип алуу, кабыл алып аткан адамга жагымдуу болуш керек да. Анткени азыр жанагы эмоционалдык интеллект өтө маанилүү болуп атпайбы? Болбойт да деп туруп шак четке кагып коюу адамда өтө бат, 1 секунда, 2-3 секунданын ичиндеги чечим чыгарып коет. Менин башым иштебейт, буга жакпайт, мага болбойт депчи. Анан кийин жаштар менен улуу адамдардын ортосундагы жанагы ажырым өтө бат, өтө чоң болуп кетиши мүмкүн да. Ошону кемитиш керек. Кенедей бир тамчыдан тренд ушундай болуш керек. Бүгүн кичине, эртең кичине, бүрсүгүнү кечинде, анан кийин карасаң көл. Тамчыдан куралыш керек да. Анан чоңдорду окутуу десе эле сөзсүз эле үйдөгү жумуштун баарын токтотуп, келип, моминтип, жайбаракат отуруп, муну жазуу эмес да. Шак эле окутуу. Мен бир мисал келтирейинби? Уруксат болсо. Менин жашооман. Апам 85-те. Эми ал киши өтүп кетти азыр, раматтылык, бирок ошол 85-теги жашында. Балам 5-те. Кечинде үйгө келсем, апам каткырат да. Айланып кетейин деп, ушундай бир балама уланып жалынып атат. Мам, эмне болду десем, карабайсыңбы дейт да, анан колумда картаны көрбөйсүңбү дейт да, карта десе. Мондой эле барактын четинен айырып туруп, балам ушу 5 жашар бала апамды пультту колдонгонду үйрөтүп коюптур да. Азыркы көйгөй өзү телевизорду жандыра албайт, барактай албайт, анан кийин ай деп улам небересин чакырат. Ай Искендер деп. Анан тиги тайнем жадатты дегендир да, билбейм. Келип туруп, мынтип барактын четинен жулуп алыптыр. Пульттун караанын тартыптыр да, 2 пульт. Тайне дейт, ногу пульт дейт. Биринчи мынуну басасың, анан кийин мынуну басасың, иштейт дейт да. Ошо карта менен шак колдонуп туруп, телевизор менен
балам жыргатпай, улам бирөөңөргө жалдыратпай дейт да. Чоңдорду окутуу ушундай болуш керек. Көйгөй, азыркы көйгөй. Мен ошол көйгөйдү чечкенге кызыктармын. Кичинекей жооп, оңой, түшүнүктүү жооп. Жанагы Samsung өз учурунда смартфондорду кантип улгайган адамдарга колдонгонду үйрөтөбүз деген суроону изденип, ушул улгайган адам эмне, кандай мүнөздөмөсү кандай десе, китепти жакшы көрөт, традициондук билим алууну жакшы көрөт, коркуп турат, бир нерсени бузуп албайын, бул кымбат баалуу нерсе деп мүнөздөмөсүн жазып алгандан кийин эң оңой жолун тапканда кантип смартфонду үйрөтүү. Ошондой болуш керек да. Жана менин балам окуткандай да, 5 жашар бала окуткандай. Бул окутуу. Көйгөй, кыска жооп. Анан кийин ошол ийгиликке таянып туруп эмки тепкичке чыгат да. Мисалы менин ал киши өтүп кетти тилекке каршы. Смартфонун белекке бердик атамдын бир тууганына, 80-деги аксакал. Жок, мен буну колдоно албайм да, жок, түшүнбөйм, билбейм, мен унутуп калам деп болбойт да ал кишичи. Анан кийин биз максатка ажы киши болчу, анан сонун лекцияларды окуйт эле. Ата, сиз бул жерде сонун видеолорду жазып, жайгаштырып, өзүңүз да көрүп угасыз. Да, кантип деди. Монда инструкция дедик. Максат болгондо, көйгөйдү чечүү максат болгондо адам умтулат да. Качан эмне болмок эле, мен жашоом өзгөрбөйт, мен ушудан жашырап кетет белем, жашыраак болуп кетет белем, байып кетет белем, эмне кереги бар эле мага дегенде, анда окуу да болбойт да. Анда окутуу жогоруда айткандай көйгөйгө жооп болуш керек. Бат, кыска, практикага багытталган, өтө оңой, кичинекей кадам менен жана үзгүлтүксүз болуп туруш керек да. Анан бир айда бир жылда бир болсо болбойт да. Менимче тренд ушундай. Өзү замандын тренди ушундай, чоңдорду окутуунун деле тренди дал ошондой деп ойлойм, менин пикирим. Жакшы. Сиз айтып атсаңыз, маркетологдордун жасап аткан иш аракеттерин аябай, бизнесмендердин жасап аткан иш аракеттери эсиме келип кетип атат. Алардын деле подходу, алардын деле элдер менен жасаган иш аракеттеринин баары ушундай эле тартипте кетип атат. Бирөөгө бир нерсе сатууда, ал ким, ал өзү биздин алуучубуз ким деп аны түзүп алып турган, анан ошого жеткирүүнүн баягы кадамдарын баарын жазып чыккан сыяктуу. Аябай сонун жеңил, желпи мисал менен жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Балыкка кол чатыр сатпайбыз да, э? Ушундай эле кеп да. Ооба, пайдалуу болсун деп. Бул багытты буюрса эми баштагандан кийин, өзүбүздүн миссиябызды түшүнүп алгандан кийин бизди баягы бул жолдон алып салыш өтө эле кыйын го. Биз аракетибизди аябай кылабыз буюрса. Анан сизге азыр бир эркин микрофон берсек, көрүүчүлөргө балким мен бербеген суроолордо ичиңизде бир айткыңыз келген бир нерселер болсо бөлүшүп кетсеңиз, анан эфирибизди жыйынтыктайбыз. Рахмат. Менимче, биздин жашообуз биздин колубузда. Күнүмдүк жашообуздун сапаты, ырахаты, биздин көңүлүбүз, биздин мамилебиз, бири-бирибизге болгон мамилебиз. Ошонун баардыгы, анан кийин биз көп учурда капа болгон, жана балага болгон тарбиябыз, азыркы жаштар деген сөз көп болот. Баардыгы биздин билимибизге же билимсиздигибизге жараша болот деп ойлойм да. Анан биздин өлкөбүздүн абалы, экономикалык абалы, гүлдөп кетиши биздин ар кимибиздин билимибизге байланган нерсе да. Анан менин колуман эмне келет эле демей жок, ар кимибиз маанилүүбүз. Канча жыл жашайбызбы, канча күн жашайбызбы, канча саат жашайбызбы, менимче биздин жашоо сапаттуу болуш керек. Сапаттуу болуш үчүн биз билиш керекпиз, жаза алыш керекпиз, туура, оңой, бат, кыйналбай, кысталбай. Ошондо өзүбүздү күчтүү сезебиз, бактылуу сезебиз. Окуңуздар, окуйлуу, күнүгө үзгүлтүксүз үлгү бололу, бири-бирибизге кенедей бир нерсени үйрөтөлү, өзүбүздү үйрөтөлү, ар кимибиз чоң билимдин, чоң бир тажрыйбанын, кайсы тармакта болбосун, мындай чоң кенибиз да, кең. Ошону бири-бирибизге мындай бөлүшүп, бири-бирибизге аралаштырып, мындай орусча сонун сөз бар, взаимоопыление деген бар да. Бири-бирибизге ушундай таасир этип, үйрөнгөндөн эч бир мындай мен билбейм дегенден уялбай эле мындай, билбей турбаймынбы деп бир нерсени күнүгө
бир тамчыдан үйрөнсөк да биз өлкөбүз жакырчылыктан чыгып кетишибизге чоң өбөлгө болот деп ойлойм. Ийгилик ар бириңиздерге, урматтууларым. Чоң рахмат, Жылдыз айым. Сиз менен мындай жагымдуу кафеде сүйлөшүп отургандай эле, сиз менен жагымдуу бир тамактарды жегендей эле, жана сиз жазып аткан сонун бир мага жаккан жана сизге жаккан тамактарды жегендей бир купулум толтурат буюрса. Рахмат. Ушундай подкасттарыбыз дагы улана берсин буюрса, биз дагы максатыбыз ишке ашат деп абдан ишенебиз. Келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздердин назарыңыздарда Умтул подкасты болду. Билим эч качан көптүк кылбайт, өнөр эч качан аздык кылбайт. Окуңуздар, колдонуңуздар, жакшы туруңуздар.